Лакап аттары. Алгачкылардан болгон Азирети Абу Бакр. Азирети Абу Бакр жылдыздуулугу, келбеттүүлүгү, адамгерчилиги, чынчылдыгы сыяктуу көптөгөн сонун сыпаттарга ээ болуу жагынан алдына адам салдырбагандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны жакшы иштерди алдыда жүрүүчү инсан маанисиндеги Абу Бакр деп тергеп, ушул лакапты ыйгарган. Азирети Алинин пикири боюнча, Абу Бакр ысымын Аллах Таала көктөн түшүргөн. Албетте, алдыга озуу, алга умтулуу, жамгырдын алгачкысы, тамчысы, бир нерсенин алгачкысы, таң шоокуму, намаздын алгачкы убагында жетишүү, кутбанын башына жетишүү, эрте жаздын алгачкы гүлдөрүнөн алынган таза бал, дарактын алгачкы мөмөсү, түң перзент, берекелүү топурак, сулуу жүз деген бир канча маанилерди туюнткан Абу Бакр лакабы убакыттын өтүшү менен ага берилген лакап аттардын эң белгилүүсү болуп калган. Арине, бул лакап Бакирдин атасы маанисин туюнтушу да мүмкүн, бирок анын Бакир аттуу уулу болгон эмес. Мындан сырткары, Абу Бакр төөнүн ургаачы ботосуна берилген аттан же чоң бир уруунун аталышынан алынган деген пикирлер да бар. Бирок сөздөргө карай келгенде, бул лакаптын ар бири алгачкы деген мааниге барып такалат. Негизи эле улуу иштерде алгачкылардан болуу катары кишилерден эмес. Чыныгы азаматтардын иши эмеспи? Баарынан мурун ыйманга көңүл бөлгөн, Алланын элчисине эң оболу колдоо көрсөткөн, баардык иш-аракетте пайгамбар менен биргеликте биринчилерден болуп кадам таштаган Азирети Абу Бакр болгон. Чынчылдыкта алдыңкы сапта турган Сыддык. Абу Бакр атына куп жарашкан, дайыма аты менен чогуу айтылган эң маанилүү сыпат албетте Сыддык наамы болсо керек. Анткени ал садакатта, достукта, чынчылдыкта дайыма бийиктикке умтулуп, жашоосу менен баарына кандай өрнөк болгон болсо, ысымы сыпаты менен да теңдешсиз өрнөк инсан эле. Азирети Умму Салама радиаллаху анха энебиз айткандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгиз бир тууганындай болгон Азирети Абу Бакр кандай маселеде болбосун өзгөчө айгилүү. Исра түнү эртең менен пайгамбарыбыздын бүт ааламды кыдырып келгенин биринчилерден болуп тастыктагандыктан чынчыл, ишенимдүү, абийирдүү деген маанилерди туюнткан Сыддык сыпаты ыйгарылган. Аны Сыддык лакабына ээ кылып бекем ишенимин көрсөткөн бул куттуу окуяны Азирети Айша энебиз мынтип эскерет. Алланын элчиси Акса мечитине барып, ааламды кыдырган түнкү сапарын эртеси бул окуяны элге айтып берди. Бул кабарды угуп, буга чейин ыйман келтиргендердин айрымдары динден жүз буруп кетишти. Бул кишилер Абу Бакрга чуркап барып, досуңдун эмне деп жатканын уктуңбу? Ал ушул түнү Байти Мактиске барып келгенин айтып жатат дешти. Абу Бакр алардан муну Мухаммед айтып жатабы деп сурады. Алар ооба, ошол айтып жатат дешти эле. Эгерде ал айткан болсо, мунун тууралыгында эч кандай шек жок тура деп айтыптыр деген жоопту берди. Буга таң калган мушриктер, эмне Мухаммеддин бир түндө Байти Мактиске барып, эртең менен кайра Меккеге келип калганына ишенип жатасыңбы дешти. Абу Бакр ооба, атүгүл анын күнү түнү көктөн кабар алып тургандыгына да ишенем деди. Мына ушул сөзү үчүн Абу Бакрга Сыддык деген наам берилди. Жахилия мезгилинде да бул лакапты колдонулгандыгы риваят кылынган. Азирети Али радиаллаху анху айтуусу боюнча, чындыкты алып келген жана аны тастыктаган адамдар мына ушулар, такыбалар деген аят Азирети Абу Бакр тууралуу айтылган. Азат кылынган атыйк. Адатта ал замандын кишилери бири-бирин өз атынан айтпай, кандайдыр бир сыпатына, өзгөчөлүгүнө же бала бакырасына жараша тергешчү. Бул дагы кишиге болгон сый урматты туюнткан салт эле. Андыктан Азирети Абу Бакр өзүнүн мурунку бир туугандары сымал төрөлөрү менен чарчап калбай жашап кеткенине жана атак тек санжырасындагы нарктуулугунан улам Атыйк деген лакапты ыйгарышат. Негизи Атыйк сөзү туткундан азаттыкка чыккан дегенди билдирүү менен бирге өлүмдөн аман алган деген маанини да туюнткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала тозоктон биротоло азат кылган кишилер тууралуу сүйүнүчтүү кабарды алган соң аларды Атыйкуллах деп атап, ким тозок отунан азап кылынган Атыйк бирөөнү көрүп кубангысы келсе, Абу Бакрге карасын. Сен Аллах Таала тозок отунан толук азат кылган адамсың деген сөздөрдү айткан. Азирети Абу Бакрдин Абдуллах деген ысымына караганда Атыйк деген лакабы көбүрөөк колдонулган. Бул лакап ага абдан жарашаарын эл дагы көп айтчу. Анткени Атыйк сөзүнүн сулуу деген мааниси да бар болчу. Азирети Абу Бакр болсо өтө келишимдүү киши болгондуктан жүзүнөн көргөн жанды суктандыргандай нур жанып турчу.
Араб тили өтө бай тил эмеспи? Ошондуктан Атыйк сөзүнүн мааниси ушуну менен эле чектелип калган эмес. Бул лакаптын Азирети Абу Бакир куп жарашары чындыкка укмуштуудай дал келери кийинки мезгилдерде дагы таасын көрүнгөн. Анткени Атыйк сөзү жоомарттыкта алдыга киши салбаган дегенди да туюнткан. Албетте, берешендикте Азирети Абу Бакырга эч ким жете алганы айныгыс чындык. Бир сөз менен айтканда, азаптан азаттыкка чыгарылган, сулуу, келбеттүү, тектүү, көөнө, кадырлуу, азат кылынган, кемчиликсиз, жоомарт, айыпталбаган деген маанилерди билдирген Атыйк лакабы Азирети Абу Бакырдын жашоосуна ар бир баскычында даана айгиленелип турган. Даңкталган дос, сахиб. Куттуу хижратта Азирети Абу Бакыр Сыддык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге Саур үңкүрүн сыймыкка бөлөгөн. Артынан сая түшкөн мушриктер Саур үңкүрүнүн оозуна чейин жетип келгенде Азирети Абу Бакыр Сыддык пайгамбарыбызга кокус бирөө эңкейип карачу болсо бизди сөзсүз көрөт дейт. Ошондо Алланын элчиси кайрымдуу досунун көңүлүн көтөрүп, үчүнчүсү Аллах Таала болгон эки киши үчүн эмнеге кыжаалат болосуң, о Абу Бакыр деген. Силер ага пайгамбарга жардам бербесеңер деле, аны капырлар Меккеден чыгарып, үңкүрдө экөөнүн бири болгон убакта да ага Алла жардам берген. Ошол кезде жолдошуна Абу Бакырга кайгырба, чындыгында Аллах биз менен бирге деп айтты. Алла ага өз бейпилдигин түшүрүп, силер көрө албаган аскерлер менен кубаттады. Ошентип капырлардын өзүн төмөн кылды, капырлардын шагын сындырып шерменде кылды. Алланын сөзү жогору, Алла мартабалуу, даанышман деген аятта баяндалган дос көптөгөн аалымдардын пикири Азирети Абу Бакыр экендиги айтылган. Мына ошол үңкүрдүн кайратман достугун чагылдырган сыпаты сахиб деген лакабы менен белгилүү болгон. Такыбалыктын сересиндеги атка. Андан тозоктон такыба гана оолак болот. Ал такыба берешендик менен мал дүйнөсүн сарптап тазаланат. Мына ушул аятта да Азирети Абу Бакырга ишарат кылынган. Ал баардык мүмкүнчүлүгүн Алла жолунда колдонуп, бүтүндөй мал мүлкүн ошол жолго сарптагандыктан атка деген лакапка ээ болгон. Кудайга кайрылган Аллах. Табийиндерден чыккан улуу фикх аалымы Ибрахим ан-Нахайинин айтуусу боюнча, Азирети Абу Бакыр табиятынан мүнөзү жумшак, кичпейил, сезимтал, боорукер, мээримдүү болгондуктан Кудайдан коркуучулук сыпатын көрсөткөн Аллах лакабы менен аталган. Жөнөкөйлүктүн өрнөгү Зүл Хилал. Азирети Абдуллах бин Умардын айтуусу боюнча, күндөрдүн биринде Алла элчиси достору менен сүйлөшүп олтурган. Алардын арасында эски чапан кийген Азирети Абу Бакыр да бар болчу. Чапанынын этегинде айрылган жерлери тикенек менен төөнүп коюптур. Ошол кезде көктөн Жабраил түшүп, Алланын саламын айтат да: "О Аллахтын элчиси, Азирети Абу Бакырдын үстүндөгү тикен менен жамап алган эски чапаны эмне?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз: "О Жабраил, бул киши Мекке бизге өткөнгө чейин бүткүл мал мүлкүн менин жолумда каржады" деп жооп берет. Жабраил ага Аллах Тааланын саламын билдирип: "Абу Бакыр, бул жакыр абалы менен менден ыраазы бекен же ыраазы эмеспи деп сураганын айт" дейт. Ошондо Алла элчиси Абу Бакырга кайрылып: "Абу Бакыр, Жабраил Аллах Тааланын саламын айтып, Азирети Абу Бакыр ушул жакыр абалы менен менден ыраазы бекен же ыраазы эмеспи деп сураганын жеткирди" дейт. Абу Бакыр муну угуп көз жашын кармай албай ыйлап жиберди. Анан: "Мен жаратканыма кантип таарынмак элем? Мен жаратканыма 1000 мертебе ыраазымын" деди. Мына ушул окуяда көрүнүп тургандай, Азирети Сыддык эскирген кийимдерди кийгендиктен Зүл Хилал деген лакабы да болгон. Азирети Абу Бакыр дүйнөгө болгон кызыгууну жүрөгүнөн чыгарып салган адам эле. Пайгамбардын халифасы, халифатур Расулуллах. Азирети Абу Бакыр Алла элчиси саллаллаху алейхи ва саллям дүйнө салган соң эң алгач халифалыкка тандалгандыктан халифатур Расулуллах деген лакап менен таанылган. Сырткы кебетеси. Азирети Абу Бакыр орто бойлуу, саргычыраак, ак жуумал, арык чырай, бирок чымыр болчу. Назик, сулуу, сейрек сакалдуу, бүтүгүрөөк бир аз чуңкурунан келген жагымдуу көзү бар. Жазы маңдайлуу, кайраттуу, чачы бир аз тармалыраак, кырдач мурундуу киши эле. Сакал чачын кына, чибит өсүмдүгү менен боечу. Азирети Айша энебиздин айтымына караганда, Азирети Абу Бакыр орто бойлуу, арык чырай, ак жуумал, суюк сакалдуу эле. Денесиндеги тамырлары көрүнүп турчу. Басканда алдыга бир аз ийилип басчу. Маңдайы жазык, колдорунда түгү жок эле. Чачына кына сүртүп жүрчү. Үй бүлөсү.
Азирети Абу Бакырдын үй бүлөсү башка үй бүлөлөргө караганда өзгөчө болчу. Аллах Таала Абу Бакырдын куттуу үй бүлөсүн ислам дини менен сыйлап, эң башта бир гана аны мындай өзгөчөлүккө ээ кылган. Аалымдардын айтуусу боюнча, башка тукумда төрт урпак тең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы болуу сыймыгына жеткен башка бирөө жок. Бул сөзүбүздү чечмелесек, Азирети Абу Бакырдын жээн небереси Азирети Абдуллах бин Зубайр, анын энеси, Абу Бакырдын кызы Азирети Асма радиаллаху анха, Азирети Абу Бакырдын өзү жана анын атасы Азирети Абу Кухафа, мына ушул бир тукумдун чыккан баба, чоң ата, кыз жана неберенин баары сахаба болуу сыймыгына ээ болушкан. Бир тууган инилери. Азирети Абу Бакырдын Мутаак жана Утаак деген өзүнөн кичүү эки иниси болгон. Бир тууган карындаштары. Ал эми карындаштары үчөө эле. Азирети Умму Фарва, Азирети Курайба, Кариба жана Азирети Умму Амир. Азирети Умму Фарва Мекке жеңишинен 4 жылдан кийин Азирети Ашас бин Кайс ал-Киндиге турмушка чыгып, Мухаммад, Исхак, Исмаил, Хубаба жана Курайба аттуу бир нече уулдуу болгон. Умму Фарванын энеси Хинд бин Нуфайл бин Жубайр бин Ад бин Кусай эле. Умму Фарванын кайда, качан дүйнөдөн кайткандыгы белгисиз. Пайгамбарыбыз ал риваят кылган хадистердин бирөө мына бул хадис. Амалдардын эң жакшысы убагында окулган намаз. Экинчи карындашы Азирети Курайба, Кариба. Мекке жеңишинде атасы Азирети Абу Кухафа Осмон менен бирге мусулман болгон. Азирети Курайба Азирети Саад бин Убаданын уулу Азирети Кайс менен баш кошкон. Бирок перзенттүү болушкан эмес. Үчүнчүсү Азирети Умму Амир болсо, Амир бин Абу Ваккас менен баш кошуп, Даифа аттуу кыздуу болушкан.